Урматтуу Садыр Нуркожоевич, профсоюз кайрадан курч конфликттүү кырдаалга такалып жатат. 750 миңден ашык калайын калк профсоюз эли сизге ыраазы болуп, бир эмес 3 жолу антиконституциялык кесиптик бирликтер жөнүндө мыйзамына вето койгонуңузга, профсоюздун ызы чуусун укуктуу талаага алып келгениңизге абдан ыраазы болуп жүрдү эле. Тилекке каршы сиздин эмгегиңизди администрация кызматкерлери, УКМК кызматкерлери талкалап жатат. Эмне дегенде, кече күнү биздин төрагалар жарыя кылгандай, администрациядан Эргешев Алтынбек мырза биздин төрагаларды чогултуп алып жартысын Кызаев деген мырзага добуш бересиңер. Өйдө жак менен бул маселе макулдашылган. УКМК кызматкерлери менин кесиптештеримди, менин ата-энемди чакырып алып, Элдияр Карачалов талапкерлигин алып салыш керек. Кызаев деген мырзага добуш бериш керек. Ошону колдош керек. Эмне дегенде, биринчи менен бул маселе макулдашылган деп жарыя кылып жатышат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге ишенем. Калайын калкыбыз сизге ишенет. Ушуга байланыштуу мен сизден түз кайрылып өтүнүп суранам. Эртең Кыргызстан профессор федерациясынын съездине ачык, айкын, таза шойлоо өткөрүп бергенге жардам бериңиз. Сизден бул чоң сураныч. Мени колдогон миңдеген тарапташтарым бар. Алар сизден чоң үмүт менен күтүп жатат. Биздин съезди профсоюздон өткөртпөй, резиденциядан өткөрүү турган кылып жатышат. Кызаев деп кайра фамилиясын жарыя кылып жатат. Ушуга байланыштуу менин үмүтүм сизден чоң, сизди жардам берет деген ойдомун.